Салам достор, мен атыңыздар жана каналга кош келипсиңер. Бүгүнкү видеодо мен Free Fire деген оюнду ойнойюн деп чечтим жана ошол жөнүндө видео тартайын деп чечтим достор. Free Fire'ды мен өзү жакшы ойнай албайм, анткени көп кызыкпайм деле. Бирок бүгүн ошол жөнүндө тартайын деп чечтим. Жана досум, эгер менин каналыма биринчи жолу кирген болсоң, мен ким экенимди билбесең, мен Star жана телефондогу ар кандай оюндардан мен Let's Play тартам. Каналыма жазылганды жана лайкты басканды унутпа. Жана достор, азыр силердин алдыңарда мурунку видеонун топ комментарийлери. Эгер сенин да комментарийиң ушинтип кийинки видеодо чыкканын кааласаң, досум, бир жакшы комментарий жазганды унутпа. Аны эң алгачы жазылганды жапат лайк басканды унутпа досум. Анда эмесе достор, видеобузду баштайлы. Так, достор, оюнду баштаарда сразу эле айтайын, бул оюнду мен көп ойнобойм, ошон үчүн опытым да аз, анан комментарийлерди жаман эчтеке жазбагыла суранам достор. Так, азыр мен сразу эле ногул жака түшөйүн деп мияка түшөйүн. Азыр бардыгы эле ушул жака түшүп атат, түшө салып туруп ТСС оружияны чогултуп, азыр жакын арадагы душмандарды өлтүрө салыш керек. Азыр мен жаңы эле байкадым, менин жанымда өтө душмандар көп. Азыр бат-баттан түшүп туруп, сразу дропторду чогултуп өлтүрүп салыш керек да, иши достор. Так, бол. Оң жак бетте жаңы эле биздин душманыбыз ылдый түштү. Биз азыр бат-баттан оружияны чогултуп салып туруп барып туруп өлтүрүш керек. Мынакей жанымда жаңы эле бирөө кирди. Так. Бол. Так, мынакей сразу оружие. Мынакей жетиштик достор. Кудайга шүгүр, мынакей сразу. Туура ал мен жакты көздөй келе жаттыр эле. Акырын бардык да өлтүрүп койдук достор. Эметкенге аны өлтүрө салганга жетиштик. Эми акырын сразу өлүп калбай туруп, акырын огул жердегилерди чогултуп алалы. Так, тегерек чекени карайбыз. Биякта эчтеке жок, тиякта жок. Так, биякта жаңы эле бияка кирип ногунун ичинде эмне бар болот экен? Жок, жаңы эле өлгөн душманыбыздыкы бул. Так, тегерек чекеде азыр душмандарыбыз өтө көп, ошондуктан өлбөгөнгө достор мен азыр өтө аракет кылам. Так, бул ногул дробовиктен көрө ушу юмт эле алып алайын. Дальнобойный эмеге ушу юмт жакшы. Алыстыкка атканга да достор. Так, бул жерден чыгып туруп уже башка үйлөрдү карап чыгыш керек, бирок акырын чыгыш керек, анткени бу жерде душмандарыбыз көп достор. Жаңы эле мен чыгаардан мурун байкадым, бул жака өтө көп эмелер түшкөн да. Биздин биринчи бронежилетибиз, биринчи уровендеги бронежилет, дагы бир өзүбүздүкүнө окшогон эле бир юмп, анан бул жерде деле ошондой юмп бар экен достор. Так, тиякта душмандар алыс жакта, эч жакта көрүнбөйт, эми акырын чыгып туруп кийинки уже эмелерге өтө берсек болот. Так, тирүү оюнчулардан азыр 9 калды. Мен 2 өлтүрдүм да достор. Так, тегил жакта айладып түштү, бирок азыркы броня менен ал жака барсам, азыр мен тирүү калбайм достор. Бул жерде биз топ-1ди алган жатабыз, ошондуктан биз азыр өтө окус болуп, мындай кичине акырындык менен эметиш керек. Жана менде азыр АК жана ногул аталышы кандай экенин точно билбейм. Так, мунун аталышы бул жерде жазылышы жок экен достор, бирок кандай аталыш экенин, ушу оружие кандай аталат билбейм. Билсеңер комментарийлерде жазгыла достор. Так, ошонуку ар бирөөнүкү тең эмеси жок экен. Бунукунда АКныкында 28, мунукунда 30 эле патрон калыптыр. Азыр жаңы эме таппасам, срочно таппасам, азыр мен точно өлүп калам достор. Так, ногул фабриканын ичинде фабрика ушу ичине карап көрүш керек, азыр ичинде болушу мүмкүн. Азыр 1 мүнөттөн кийин уже безопасный зона кичирей баштайт, ошондуктан азыр ичине кирип туруп сразу бир нормальный оружие ала салыш керек, а то меникинде болсо патрон жок достор. Так, биякта оружиялар өтө көрүнбөйт, азыр карап көрүш керек жакшылап туруп. Бул жерде көк жумуртка бар экен, чогултуп алабыз. Так, менде болсо дагы деле 1-уровендеги рюкзак. 3-уровендеги рюкзак караштырсам эч жерде таппай койдум достор. Так, бул жерде эчтеке жок. Бул жерде бир нормальный да оружие. Мынакей таптым окшойт. Мынакей М5 дейт. Ушу эменин ордуна алып берели достор. А то бизде чындап эле патрондор өтө аз калды. Так, токтой тур. Мен азыр муну алсам. Жок, мунуку эмес экен достор. Так, мейли. Бул жердеги болсо, бул жерде ногул аталышы бир башкача экен. Жаңы окуганга жетишпей калдым достор. Так, бул жерде болсо ФАМАС бар экен. Как раз мынакей стена бар экен. Азыр ошол ФАМАСтын патрону мунуку да аз экен. Жок, муну эле алып береличи достор. Мынакей уже безопасный зона уятта кичирей баштады. Азыр бат-баттан чуркап барып туруп сразу тияка кире баш керек. Мен азыр муну алганча өтө көп убакытта эметип, жакшы байкой калдым достор.
Так, бат, чурка. Бирок могул жерде дрон бар экен, ошол дрондун эмесине кирбеш керек, ато тиги жакта турган душмандарыбыз бизди жашыл жумуртка достор, жашыл жумуртка уже карталарда пайда боло баштаптыр. Мурун жок болчу, эгер билсеңерде. Мурун жок болчу, азыр уже пайда боло баштаптыр. Так, достор, ошону дронго тийбейин десем, бирок чөтө эметпейт окшойм. Дронго тийишке туура келет экен. Ато безопасный зона эметкенче жетишпей калам, мени өлгүм келген жок достор. Так, тиги чекеси менен мейли мындай деле дронун эмеси менен деле бара берейинчи достор. Эчтеке деле болбойт деп ойлойм. Мени эч ким өлтүргөнгө деле жетишпейт. Экинчи уровендеги рюкзакты алабыз да дальше чуркайбыз азыр. Эч ким биякта жокпу деп ойлойм, бирок кантип эле жок болбой койсуңдар. Бул жерде любой эле бир киши болуш керек. Так, зона кичирейип баратыр. Мен азыр бул некен караңгыда жетишпей калдым. Азыр эртерээк ичине кириш керек, ато өлүп калам достор. Жаңы ошол безопасный зона, көбүнчө эле безопасный зонага эметкенге жетишпей эле өлүп калгандар көп болот достор. Азыр мынакей зонанын сыртында эки оюнчу калып калды окшойт да. Же мен туура эмес түшүнүп алдымбы, же ошондой эле экен. Бул зонанын сыртында эки оюнчу калып калды, экөө тең өлүп калды достор. Азыр тирүү 5 эле оюнчу калды. Ошо 5 оюнчунун бирөөсү мен. Ошондуктан так, өлбөгөнгө аракет кылыш керек достор. Сууга түшсөм чөтө өлүп кала тургандаймын, бирок мен уже безопасный зонанын ичине кирдим. Азыр баары деле достор өлбөйм. Могул жерде как раз броняны улучшить эте турган эме бар экен, ошо менен колдонуп сразу улучшить этип салалы. Меники азыр 1, азыр нону кылгандан кийин меники уже 3 болуп калат да. Жок, 2 болуп калат. Мынакей. Азыр өйдө чыгабыз. Өйдө чыгып туруп ногул сразу тамдын ичине кирип алайын, анткени бу жерде 5 эле оюнчу калды. Бул 5 оюнчунун арасында мен өлгүм келген жок. Ошондуктан жакшылап ойнойлу да достор. Топ 1-ди алыш керек достор, топ 1-ди алыш керек. Так, нары бери карайбыз. Тирүү оюнчулардан дагы деле 5-өө. Так, мен азыр эч кимди көргөн жокмун, бирок безопасный зона азыр бир аздан кийин азая баштайт. Ошондуктан сразу ортого жылып акырындан баса берсек эчтеке болбойт достор. Так, азыр кичинеден улам бир тамдан экинчи тамга кирип жыла берели. Так, секирип жылып туруш керек, чтобы бизди алар өлтүрө албаш үчүн. Так, уже мен көрүп атам, артыман бирөө келатыр окшойт, же атып атабы, мен жаңы аткан өзүңөр деле уктуңарго деп ойлойм, же звук аз болгондуктан угулган жокпу деп ойлойм. Жаңы эле бирөөлөр жакта татыратып атышып аткан болчу. Так, нонун ичинде бирдеке. Так, бул жерде эмне бар экен? Мынакей бизде АВП бар экен ичинде достор. Ушул АВП менен сразу биз алыстагы душмандарыбызды ушу менен эле өлтүрүп койсок болот. Так, уже безопасный зона улам кичирее баштады. Мен азыр билбейм, аман каламынбы же вообще тирүү каламынбы, көрөбүз эми достор. Эми так, уже топ 1-ди алганга аракет кылам, анан көрөбүз да буйруганын. Так, менде 3 аптечка бар. Ушул 3 аптечка менен билбейм, ошону улам жан азайган сайын толтурганга жетишемби билбейм. Бирок акырындан безопасный зонага чыга берели, анткени азыр баары деле берде кала турган болсок жетишпей калабыз достор. Так, чуукту алабыз, бат-баттан чуркап өйдөгө чыгып алалы. Анан кийин АВП менен акырын алыстан туруп душмандарыбызды онакей оң жакта көрүп жатам бирөөнү. Так, ал акырын чурка. Безопасный зона кичирейип баратыр достор. Жаныбыз да аз калды. Бат-баттан чуркасак азыр ичине киргенге жетишебиз. Так, чурка. На безопасный зона уже болушунча кичирейди. Так, сразу дуалдын астына туруп алайын, ногул эме стенканын астына туруп алыш керек, чтобы бизди эч ким эметпеш үчүн. Так, аптечканы колдонобуз. Бат-баттан колдондук. Так, эми акырын жаныбыз көбөй берсин. Биз сразу могул жерде душманыбыз туруп калыптыр. Так, тийбе. Ай, достор, мен уже айтып атам, оюнду жакшы ойнай албайм, жана акырын келип туруп могул жерде сразу скине да жакшы экен, бул оюнду жакшы ойнойт окшойт. Профессионал окшойт да достор. Бизди тилекке каршы өлтүрүп салды. Мынакей достор, мен силерге өзүм айттым, бул оюнду көп ойнобойм, анан жакшы да ойнай албайм деп айткам. Билбейм, көбүңөргө видео жаккан жокпу деп ойлойм, бирок жаккан болсо лайк менен колдоп койгула достор, жана комментарий жазганды да унутпагыла. Мен просто мындан кийин может ойнойм, эгер жакса дагы чыгарганды кааласаңар жазгыла, бирок жөн эле көрөйүн деп эле тартып койдум муну достор. Мынакей достор, эми ушу менен видео соңуна келип чыкты. Ушулга чейин көрүп бүткөндөргө чоң рахмат достор. Каналга жазылганды унутпагыла, лайк басканды унутпагыла. Силер менен Стар, жана кийинки видеолордо көрүшөбүз достор.